Трамп Украинага аскердик жардамды токтото турууну чечти. АКШ президенти Дональд Трамп Украинага көрсөтүлүп жаткан бардык аскердик жардамды токтото турууну чечти. Бул тууралуу чет элдик басмалар жазышууда. Президент тынчтыкты каалай турганын так билдирди. Өнөктөштөрүбүз да ошондой эле ниетте болушу биз үчүн зарыл. Биздин жардам маселени чечүүгө өбөлгө болуп жатканына ынануубуз үчүн биз жардамыбызды токтото турмай жана кайра карап чыкмай болдук, деп айтып берген басмалардын булагы. Bloomberg жана Fox News жазгандай, жардамды таптакыр эмес, убактылуу токтотуу тууралуу сөз болуп жатат. Буйрук Трамп Украина Орусия менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүүгө ынтызарлыгын көрсөткөнүн аныктамайынча күчүндө кала бере турганы айтылууда. 28-февралда Трамп менен Зеленскийдин Ак үйдөгү жолугушуусу каймайтышы менен коштолгон. Зеленский Киев об атышууну токтотуу келишимин кабыл алууга даяр эместигин, Вашингтондон коопсуздукка байланыштуу кепилдик керек экенин айтканда, лидерлер ортосунда пикир келишпестик жаралган. Украин президенти Ак үйдөн чыгып кетип, эч кандай документке кол коюлган эмес. Эки президенттин пландалган биргелешкен пресс-конференциясы дагы өтпөй калган.